сессиянын темасы советтик агрардык саясаттын Кыргызстанда ишке ашышы. Совет бийлиги орногондон баштап Совет өкмөтү Советтик Россиядагы эң негизги маселе болгон жер маселесин чечүүгө аракет жасаган. Жер маселеси боюнча өзүнүн саясатын ал жер жөнүндөгү декретте Совет бийлиги жарыяланган күнү эле Советтердин бүткүл Россиялык 2-чи съездинде жарыялаган. Жер жөнүндөгү декрет боюнча агрардык саясатты жүргүзүүнүн төмөндөгүдөй негизги принциптери аныкталган. Биринчиси бул помещиктин жерлерин конфискациялоо, аларды мамлекеттин менчиги деп жарыялоо. Экинчи, жер иштегендердики деген принцип боюнча дыйкандарга жерди бөлүштүрүп берүү. Үчүнчүсү, чарбаларды жерге жайгаштыруу. Төртүнчүсү, салыктарды, дыйкандардын кредиттик союздардан алган карыздарын жоюу. Дыйкандарга кезектегиси, дыйкандарга материалдык техникалык жактан, акча каражаттары жагынан шаймандар боюнча жардам берүү. Акыркысы айыл чарбасын тейлөө боюнча айыл чарбасынын ишин жакшыртуу үчүн жеке чарбаларды кооперативтерге, кооперативдин жөнөкөй түрлөрүнө бириктирүү. Мына ушул агрардык саясаттын негизги принциптерин жүзөгө ашыруу Россиянын борборунда өзүнчө жүргөн. Ал эми чет жакаларда, Түркістанда, анын ичинен Кыргызстанда ишке ашыруу ушул жердеги өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ишке ашырылган. Түркістанда мурунтадан эле жер маселеси өтө курч турган. Ошону менен катар эле суу маселеси дагы өтө өзгөчө орчундуу маселелерден болгон. Ошондуктан 1918 жылы 17 майда Владимир Ильич Ленин Түркістанда сугат иштерин уюштуруу жөнүндө атайы декретке кол койгон. Бул декрет боюнча Түркістандагы сугат иштерин жакшыртуу үчүн 50 миллион рубль акча каражаты бөлүнгөн. Ошонун 3 миллион сому, 3 миллион рубли ушул чөйрөндөгү чүй сугат тармактарын жакшыртууга бөлүнгөн. Ушул Кыргызстандагы жер маселеси жана суу маселесин чечүү үчүн 1921 жылдын башында эле Түркістанда жер суу реформаларын жүргүзүү жөнүндө атайын чечим кабыл алынган. Жер суу реформаларынын биринчи этабы Кыргызстанда 1921-22 жылдары жүргүзүлгөн. Бул реформанын негизги максаты бул колониялык Россиянын мезгилинде орус дыйкандары ээлеп алган жерлерди кайрадан бөлүштүрүү максатын көздөгөн. Анткени Россиянын борбордук бөлүктөрүнөн келген дыйкандар Чүйдөгү, Ферганадагы, Ысык көлдөгү жерге ылайыктуу деген айдоо жерлерине өтө ыңгайлуу жерлердин бардыгын тең өздөрү ээлеп алышып, суунун баштарына айылгыштактарын орноштуруп алып, жолдун бойлоруна айылгыштактарын орноштуруп алып, жергиликтүү элге көп кыйынчылыктарды туудурган. Ошондуктан реформанын биринчи этабында ошол орус дыйкандары менен жергиликтүү элдин ортосундагы
жерге карата теңсиздикти жоюу максаты көздөлгөн. Реформанын экинчи этабы 1923-26 жылдары негизинен Жети сууда жүргүзүлгөн. Мында негизги максат жерсиз дыйкандарды жерге отурукташтыруу болгон. Ошол ири жерлерин конфискациялоо, ошол дыйкандарга кайрадан бөлүштүрүп берүү. Бул этапта жер бөлүштүрүү социалисттик мүнөздө болгон. Эмне үчүн бул экинчи этабы негизинен ушул Жети сууда жүргөн дегенде, анткени ушул Жети сууда колониялык режим өтө күчтүү жүрүп, ушу жерге жарактуу, айдоого жарактуу жерлердин көпчүлүгүнө орус дыйкандары массалык түрдө уюшулуп отурукташып алган. Ошондуктан алардын жери алынып, жергиликтүү 40 миңден ашык дыйкандарга жер берилип, алар жерге отурукташкан. 1927 жылы 12 ноябрда Кыргыз АССРнын Борбордук аткаруу комитети, эл комиссарлар совети Кыргызстандын түштүгүндө жер суу реформасын жүргүзүү жөнүндө атайын чечим кабыл алган. Мунун натыйжасында Кыргызстандын түштүгүндөгү жерсиз көптөгөн дыйкандар, чайрекерлер булар ошол өзүнүн жеринин жоктугуна байланыштуу бөлөк-бөлөлөрдүн жерин, шайманын алып иштетип, анан өндүргөн түшүмдүн бир бөлүгүн жердин ээсине берип жүргөн адамдар, азыркы тил менен айтканда арендаторлор. Мына ушул чайрекерлерге жер берүү маселеси чечилген. Натыйжада Кыргызстандын түштүгүндөгү жерсиз дыйкандардын көпчүлүгү жер алышып, алардын айрымдары колхоздорго жана кооперативдерге бириккен. 27-28 жылдагы жүргүзүлгөн жер суу реформасынын натыйжасында Кыргызстандын түштүгүндө 65 колхоз уюштурулган. Эми бул жер дыйкандарга бөлүнүп берилгенден кийин дыйкандар ал жерди өзү жеке иштете албай турган болсо, алар ыктыярдуу түрдө шериктештиктерге биригүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ошондуктан дыйкан чарбаларын кооперативдерге бириктирүү маселеси ошол мезгилде колго алынган. Үлгү катарында 1924 жылы Чолпон кооперативи, 1925 жылы Аксай кооперативи уюштурулган. Акырындык менен ушул дыйкандардын кооперативдерге биригиши күч алган. 1925 жылы Кыргызстанда 22 000 адамды бириктирген 230-тан ашык кооперативдер түзүлгөн. Мына ушул жерден өзгөчө белгилей кете турган нерсе, ушул 20 жылдын башынан баштап Советтик Россияда анын ичинде жаңы экономикалык саясат жүргүзүлгөн. Студенттердин көпчүлүгү биздин байкашыбызча ушул жаңы экономикалык саясаттын маңызын көбүрөөк түшүнбөгөндөй жүрүшөт. Ошондуктан ушуга токтоло кетейин. Жаңы экономикалык саясат бул граждандык согуштун мезгилинде жүргүзүлгөн азык-түлүк разверсткасы деген саясатты алмаштырган. Согуштун шартына ылайык граждандык согуш жүрүп аткан мезгилде дыйкандардын өзүнө гана жеткидей, үй бүлөсүнө гана жеткидей азык-түлүктү калтырып, калган ашыгынын баарын фронттун кызыкчылыгы үчүн жыйнап кетүү саясаты болгон. Граждандык согуш токтогондон кийин Большевиктер партиясы жаңы экономикалык саясат жүргүзүүгө багыт алган. Мунун эң негизги максаты экономикада демократиялык эркиндиктерди, демократиялык принциптерди
işke aşırуу болгон. Birinciden, öndürüştün erkindigi jarıyalangan. Erkin sooda kılуу jarıyalangan. Öz öndürgөн produksiyаны kaalagандай satууга, kaalagандай пайдаланууга мүмкүнчүлүктөр ачылган. Мамлекет жеке өндүрүүчүлөрдүн ишине көп кийлигишкен эмес. Ар ким эмгегине жараша акы алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Өндүрүштө конкуренцияга жол ачылган. Ошол 20-жылдагы жүргүзүлгөн реформалар мына СНГнын көп КМШнын көп мамлекеттеринде, анын ичинен Кыргызстанда Союз ыдырагандан кийин жүргүзүлгөн реформага окшошуп кетет. Мына ушундай жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында баалардын эркин болушу, өндүрүштүн эркин болушу, ушунун натыйжасында айыл-кыштактарда дагы, өнөр жайында дагы өндүрүш үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Жер алган дыйкандар жаңы экономикалык саясаттын натыйжасында азык-түлүктү көп өндүргөнгө кызыктар болгон. Өзүнөн ашкандын баарын сатышкан, соода мамилелери жакшы өнүккөн. Өнөр жайында дагы ушу кустардык ишканалар көбүрөөк болгон Кыргызстанда, алар дагы ушу өндүрүшкө кызыгып, өзүнүн товарды көбүрөөк өндүрүүгө, аны сатып пайда көрүүгө аракет кыла баштаган. Мына орто дыйкандардын саны көбөйгөн айыл-кыштактарда. Ал эми өнөр жайында непмандар деп аталган орто ок аттуу буржуазиялык элементтердин саны көбөйө баштаган. Ошол 20-жылдардагы саясаттын натыйжасында экономикада көп уклаттуулук үстөмдүк кылган. Экономикалык менчиктин түрлөрү болгон. Жеке менчик, негизинен дыйкандардын негизги жеке менчиги Россия боюнча 70% ээлеген, эл чарбасында 75%, а Кыргызстанда андан да көбүрөөк болгон. Россияда ошол капиталисттик менчикте жашап турган, натуралдык менчикте жашап турган, социалисттик коомдук менчикте жашап турган. Ушул менчиктердин айкалышып чогуу иштеши экономиканы көтөрүүгө жакшы шарттарды түзгөн. Бирок 20-жылдардын аягында Совет бийлиги, большевиктер партиясы ушул өндүрүштүн өнүгүшүнөн өзгөчө обереки жеке менчиктин баш көтөрүп, айылдарда орто дыйкандардын күчө баратышын, шаарларда орто майда буржуазиянын күч алышынан корккон. Кайрадан бул Россияда капитализм калыбына келип калат. Капитализм реставрация болуу коркунучу бар деген саясат менен акырындык менен 20-жылдардын акырынан 30-жылдардын башынан баштап ушул жаңы экономикалык саясатты бурмалап, аны токтотууга аракет кылган. Айыл чарбасындагы дыйкандардын күч алышын, орто дыйкандардын, бай дыйкандардын күчөп кетишин чектөө максатында 1929-жылы Сталин айыл чарбасын туташ коллективдештирүү жөнүндө ураанды жарыялаган. Бул боюнча большевиктер партиясынын борбордук комитети 1930-жылы 5-январда атайын токтом кабыл алган. Мына ушундан кийин айыл чарбасын массалык түрдө туташ коллективдештирүү саясаты жүргүзүлгөн. Айыл чарбасын коллективдештирүүдө Лениндин принциптери толук бойдон бузулган. Биринчи принцип: айыл чарба кооперативтерине дыйкандар өз ыктыяры менен
birigişi керек болгон. Бул принцип толук бойдон бузулуп, Советтер Союзу боюнча социалисттик мелдеш башталган, эрегишүү башталган. Ошондой эле мелдеш, ошондой эле эрегишүү Кыргызстанда дагы жүргөн. Ар бир региондо жетекчилер тезирээк ушул саясатты ишке ашырууга, тезирээк рапорт берүүгө аракет кылышкан. Айрым жерлерде ушу көчмөн чарбаларды тез эле ушул колхоздорго бириктирип, планды 90%-ке, 100%-ке аткардык деген рапорттарды бере баштаган. Мына мисалдарды айталы. 1929 жылы дыйкандардын 6,6% эле колхоздорго бириккен эле. Туташ коллективдештирүү саясатын күчөтүүнүн натыйжасында 1930 жылдын мартында 3 айдын ичинде эле дыйкандардын 37,2% колхоздорго зордуктап киргизилген. Колхоз ишин жакшыртуу үчүн, колхоздордун ишин уюштуруу үчүн борбордук Россиянын борбордук бөлүктөрүнөн жумушчуларды жөнөтө баштаган. Ошол мезгилде 25-чилердин кыймылы деген атайын кыймыл пайда болгон. 25 000 жумушчу ушул айыл чарбасын туташ коллективдештирүү саясатына катышат деген максат менен айыл кыштактарга жөнөтүлгөн. Булардын ичинен албетте ушул социалисттик курулуш үчүн, айыл чарбасын социалисттик негизде кайра куруу үчүн аракет кылган миңдеген ак ниет адамдар болгон. Бирок айыл чарбасынын өзгөчөлүктөрүн билбегендиктен, айыл жеринде жашоону түшүнбөгөндүктөн көпчүлүктөрү кайра кайтып кеткен учурлар болгон. 1930 жылы март айында Сталин ийгиликтен баш айлануу деген макаласын жарыялаган. Бул макаласында ошол коллективдештирүү жүрүшүндөгү кемчиликтер, аша чабуулар сынга алынган. Бирок жерлерде коллективдештирүү ишиндеги кемчиликтер четтетилмек турсун, ошол массалык түрдө дыйкандарды коллективдештирүү иши мурдагыдан дагы күч алган. 1932 жылы Кыргызстанда 1522 колхоз түзүлгөн, дыйкан чарбалардын 68%-тен ашыгы колхоздорго бириктирилген. 1937 жылы дыйкан чарбалардын 98,9% колхоздорго зордук жолу менен бириктирилген. Bir колхозго Кыргызстан боюнча 100 кожолук туура келген. Ошентип Улуу Ата Мекендик согуштун алдында 1940 жылга карата агрардык социалисттик агрардык реформанын жүрүшүндө Кыргызстандагы бардык дыйкан чарбалар коллективдүү чарбаларга, колхоздорго бириктирилген. Бул колхоздоштуруу саясатында жетишкендиктер менен катар бир катар кемчиликтер кетирилген.